Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Кечээ недвижимость агенттиги Россия аймагында эмгектенип иштеп жүргөн мекендештерди турак жайлуу кылып келет, өзүңүздөр билгендей. Бул кезектеги кардарыбыз менин бир тууган сиңдим Дамира Норматова будан 1 жыл алдын ушул квартираны ремонту жок алган. Ал үй буга чейин кандай болчу, сиздерге көрсөтүп берем. Эң биринчи үй тандаганда районуна көңүл бөлүш керек. Андан кийин мектеп, садик, школа, андан соң бардык жака удобно болсо, ошол квартираны алсаңыздар болот. Ошол эле учурда биздин мекендештер ойлошу мүмкүн, өздөрүнө жакшы квартира алат деп. Жок, мен канча квартира алган болсом, же болбосом биздин мекендештерге квартира алып берип аткан учурда эң биринчи кезекте ошол азыркы айтып кеткен нерселерге сөзсүз түрдө көңүл бөлөм. Квадраты кичинекей, ремонту шикарный квартираларды жөнөтөсүздөр мекендештер. Андай квартираны алуу үчүн сөзсүз түрдө сиздерде баштапкы төлөм жок дегенде 20% болушу шарт. Көп сурайсыздар, кантип алса болот? Кыргызстандын жарандарына үй алууга чын эле мүмкүнчүлүктөр барбы деп. Албетте бар. Эгер сиз расмий түрдө иштесеңиз, анда биздин кеңселерге келип, үй алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар экенин билип, андан соң алууга сөзсүз мүмкүнчүлүк болот. Бүгүн болсо, сиңдим өзүнүн үйүнө чакан жакындарды чакырып, Куран окутуп, жакшы ойдо үйүнө көчүп келейин деп турат. Сөзсүз түрдө жакшы ой тилектериңиздерди калтырууну унутпаңыздар.